Биз жаңы иштеп баштаганда долбоорубуз мамлекеттик органдардын коомдук кеңеш менен биргеликте иштөөгө багытталган болчу. Бирок өзүбүзгө койгон маселени бир аз орлотуп, региондорду да кошууну чечтик. Жарандардын демилгелерин өкмөткө жеткирели дедик. Андан тышкары жарандар коомдук кеңештердин ордун улуттук деңгээлде да, регионалдык деңгээлде дагы түшүнүшүн көздөдүк. В 2017 году мы проехали весь Кыргызстан. 2017-жылы биз бүт Кыргызстанды кыдырдык. Элдин көйгөйлөрүн жана муктаждыктарын аныктадык. Биз менен жолугушууга бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү, мамлекеттик кызматкерлер жана жарандык активисттер келип катышты. Жолугушуу учурунда ар ким өз оюн билдирди. Получилось так, что общественники сами Коомдук ишкерлер жергиликтүү көйгөйлөр менен алек. Айыл өкмөтү да ушуну кылат. Мамлекеттик администрация да ошол эле маселелерди чечип жатат. Биз болгону биргелешип маселелерди конкреттүү түрдө чече баштадык, мигранттар менен иштегенде. Ушул каршылаштыкты качан токтотобуз? Мамлекеттик органдар менен коомдук кеңештер качан токтойт? Ушул каршылаштык максатыбыз бир го, мекенибизди жакшыртуу. Муниципальный общественный совет, так? Муниципалдык коомдук кеңештер жок. Анын ичинде ошол эле жерге булар өз ыктыяры менен дегенди белгилеп кетүү зарыл. Эки мыйзам бири-бирине каршы келбесин. Реалдуу көрүнүш тууралуу маалымат алуу үчүн биз алдын ала сурамжылоо изилдөө иштерин жүргүзүп, элге билим жетишсиз деген жыйынтыкка келдик. Ошондон улам ар бир регионго барып, семинарларды эксперттердин катышуусу менен өткөрүүнү чечтик. Туурада элде эң биринчи бийлик кимде бизде? Элде, значит, могул жерде болуш керек, эл. Народ на эң башында турат бийликте. Чем лучше будет организована жизнь. Ушул адамдардын турмушу канчалык жакшы уюштурулса, силерге деле ошончолук жеңил болот. Ушул коомдун тургундары, Кыргызстандын жарандары катары, ушул ири системага кызмат өтүп жаткан чиновник катары. По итогам проекта мы можем сделать определенные выводы. Проделана большая работа. И на самом деле те образовательные вопросы. Долбоордун жыйынтыгы менен тиешелүү бир таянакка келсек болчудай, чоң иш жасалды. Чынында эле күн тартибине киргизилген билим берүү маселелери иштелип чыгып, биздин региондорду өнүктүрүүчү компонентке кошулду. Бул аябай сонунда. Биздин региондор жана ЖККларды өнүктүрүүгө катышкан адамдар да бизнес план түзүүнү үйрөнүп алышты. Пландаштырууну, бир нерсени алдыга жылдырууну, мониторинг жүргүзүүнү, компьютердик техника менен, телефон менен ар түрдүү интернет технологиялар менен иштөөгө үйрөнүп алышты. Мунун бардыгы өнүгүүгө шарт түзүп жатат. Сама реализация мини-грантовых проектов, а их у нас было 9 проектов, и этот период у нас охватывал... Кичи гранттык долбоорлорду ишке ашыруунун өзү 9-4 айлык мезгил аралыкты камтыды. Ушунча кыска убакыттын ичинде жүздөгөн түрдүү иш-чаралар жасалды. Мен сиздер менен Евросоюздун атынан саламдашып жатканыма абдан кубанычтамын. Рахмат. Дагы бизди таң калтырган нерсе, ошто коомдук кеңештин мүчөсү иштегенин ошо мугалимдер дагы, ошол жердеги жергиликтүү журналисттер дагы эч ким билчү эмес экен. Биз баргандан кийин коомдук кеңештин мүчөсүн тааныштыргандан кийин журналисттер айтышты, ушуга чейин сиздер каякта жүрдүңүздөр? Биз мисалы үчүн острый бир вопрос болуп калган кезде коомдук кеңештин мүчөлөрүн Оштон издебей, биз Бишкектен издеп жүрчүбүз дейт. Биз түрдүү темаларга 18 тренинг өткөрдүк. Тренингдин үчөөсү IT технологиялар жана коммуникацияларды өнүктүрүү боюнча болду. Сизге чоң рахмат. С учетом огромного пласта работы, которая была проделана, 4 айдын ичинде өтө чоң көлөмдөгү иштин жасалганын эске алганда, кичи долбоорлор деген формулировка боюнча каршы пикиримди айтар элем. Себеби натыйжасында бул кичи долбоор эмей эле толук кандуу долбоорлорго айланды. Ja, wir sind sehr zufrieden damit, dass wir innerhalb von 1,5 Jahren etwa in diesem Projekt gute Resultate erzielen konnten. Wir haben es erreicht, dass regionale und zentrale, also in Bishkek ansässige Public Councils Долбоордун жыйынтыгына аябай кубанып жатабыз. Бул долбоор кыска убакыттын ичинде адамдарды окутуп, регионалдык жана борбордук деңгээлде коомдук кеңештерди ишке салды. Долбоордун ишинин натыйжасы катары региондордогу инфраструктураны жакшыртканыбызды мисал келтирсек болот. Элди иш менен камсыздадык, жашоо деңгээлин жогорулаттык. Анан албетте долбоордун негизги жетишкендиги эл бири-бирине жардам берип, колдоо көрсөткөнгө умтулуп калганы. Zusammenarbeit in vielen Situationen gibt.
За период реализации проекта было налажено взаимодействие с 30 местными общественными советами в Кыргызстане. После того, как они начали свою активную деятельность, назрел вопрос... Долбоорду ишке ашырып жаткан учурдан Кыргызстандагы 30 ЖКК менен карым-катнаш жолго салынды. Алар активдүү иштеп баштаганда МОК менен кызматташуу боюнча маселе жаралды. Ошого байланыштуу регионалдык аянтчалар өткөрүлүп, анда ар бир региондун корч турган маселелери козголгон. Ага мамлекеттик органдар МОК чакырылып, аларга тиешелүү суроолорго талкууланды. Регионалдык аянтчалар ЖКК менен МОК бириктирип, региондун борборлору менен байланышып турууга шарт түздү. Центра с регионами. Проведенные семинары в регионах стали неким... Региондордо өткөрүлгөн семинарлар ЖККлар үчүн жаңы дем бергендей сезилди. Өзгөчө маалыматка муктаж болуп турган алыскы региондор үчүн. Семинарлар учурунда адамдардагы күйүп турган отту ЖККлар менен биргеликте жаралган кырдаалды жакшы жака оңдоп кетүүгө болгон умтулууну байкап жаттык. Бул семинарлар иш жүргүзүп жаткан ЖККларды активдештирип жана ишин кайра калыбына келтирүүгө мыкты өбөлгө түзгөнүн белгилеп коюу зарыл. Анан дагы албетте мурдагыдан да көбүрөөк жарандар ЖККлардын ишмердүүлүгүнө кошо тартылды. В 2014 году в Кыргызской республике был принят закон об общественных советах государственных органов. 2014-жылы Кыргызстанда МОКК тууралуу мыйзам кабыл алынган. Мыйзам өз учурунда кабыл алынып, абдан мыкты, максаттары туура коюлган. Бирок анда коюлган максаттарды ишке ашыруунун процедурасы жана чечимди кабыл алуу процесси чагылдырылган эмес. Натыйжасында түзүлгөн ККлар менен мамлекеттик органдар кызматташуунун ордуна бири-бири менен конфронтацияга өтүп алышкан. Бири-бирине каршы органдарга айланган. Бул ортодогу түшүнбөстүктөрдүн айынан келип чыкты. Биз бул көйгөйдү проектилөөчү семинардын форматында ишке ашырып чечүүнү сунуштадык. Паритеттик шартта эки тарап тең. ККК менен мамлекеттик органдар статус катчылардын жана жетекчилердин деңгээлинде бир столго отурушту. Биргелешип, баардык өнөктөштөрдүн кызыкчылыгын чагылдырган процедураларды, принциптерди жана кызматташуунун формаларын иштеп чыгышты. Есть много вопросов и у нас, есть вопросы много и у них. Биздин суроолорубуз абдан көп. Аларда да көп суроолор бар. Жалпылап келгенде биздин максат бир. Министрликтердин, мамлекеттик органдардын, жалпы өкмөттүн ишмердүүлүгүн жакшыртуу. Мамлекет сунуштап жаткан кызматтарга калк канааттангандай болуш керек. По итогам семинара мы... Семинардын соңунда биз мамлекеттик органдарга жана коомдук кеңештерге байланыштуу бир катар кеңештерди сунуштадык. Мамлекеттик органдар сапаттуу чечимдерди кабыл алуунун, ичара иш алып баруунун, кызматташуунун тартибин жана процедураларын жазып чыктык. Ошондой эле мониторинг жана жарандык демилгелерди алып чыгуу системасын бекиттик. В рамках правового компонента Совет по правам человека ставит для себя целью... Укуктук компоненттин алкагында адамдардын укугу боюнча кеңеш мамлекеттик башкарууга жарандык катышууну кызматташуу регламентациясын түзүүгө максат кылган. Жумушчу топ түзүлүп, биз укмуш чоң ишти жасадык. Башкача айтканда, баардык укуктук нормативдик актыларга анализ жүргүздүк. Иштелип чыккан концепциялар регионалдык жана улуттук деңгээлдеги талкууга алынды. Брифингдер, тегерек стөлдөр өткөрүлдү. Жыйынтыгында биз көтөрүп чыккан демилгеден улам бүгүнкү күндөгү жергиликтүү өзүн өзү башкаруу тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилүүдө. Учурда ТОС күчтөндүрүү менен жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарга караштуу коомдук кеңештерди түзүү мүмкүнчүлүгүн түзүп жатабыз. Мен белгилеп өткүм келип турат. Бүгүнкү күндө жарандык активдүүлүк ушунчалык бышып жетти. Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарга караштуу коомдук кеңештерди түзүү регламентациясы жарандарга өзүнүн коомун башкарууга мүмкүнчүлүк берет. Ошону менен коомдун өнүгүүсүнө өз салымын кошо алат. Менин пикирим боюнча бул долбоордун көзгө атар жетишкендиги бул Кыргызстанда алгачкы жолу мамлекеттик органдардын, борбордук коомдук кеңештери менен жергиликтүү коомдук кеңештердин ортосундагы абдан мыкты аянтча түзүлгөнү болду. Этот проект нам позволил... Бул долбоор бизге мамлекеттик органдын коомдук кеңештери менен түз байланышууга шарт түздү. Ошону менен биздин жергиликтүү тургундардын көйгөйлөрүн оперативдүү чечүүгө мүмкүн болуп калды. Укуктук комитеттин алкагында мамлекеттик органдарга караштуу коомдук кеңештердин статускатчылары үчүн тренингдер өткөрүлүп, ири иштер жасалды. Бул тренинг эки институттун катышуусундагы негизги көйгөйлөрдү белгиледи. Ошондой эле коомдук кеңеш мамлекеттик саясатты калыптандырууда жарандардын эффективдүү катышуусун камсыздай турган чоң ресурс экенин анык көрсөттү. Эффективдүү өнөктөштүк боюнча биргелешкен пландар иштелип чыкты. Бул иш мындан ары дагы уланып, жогорудагыдай тренингдерди күн алыс өткөрүлүп туруусуна үмүтүбүз чоң. Так как гражданское общество априори является открытым,
Мы думали, как... Биздин жарандык коом априори ачык болуп саналат эмеспи? Биздин долбоорду да ачык айкын, түшүнүктүү болсун деп ойладык. Биздин PR компонентте лайвстрим берип туралы деп чечтик. Башкача айтканда, баардыгы эфирге берилет. Эч бири оңдоосун, редакцияланбай туруп, цензурасы жок. Ким шайлайт деген эме болуп атат да. Мисалы үчүн биз дагы жол айтып атабыз. Каракол шаарында активист жарандар жок. Силер просто активисттерди мындай тартып алганды жакшы билбей атасыңар. Ошон үчүн активисттер жок деп айтууга туура эмес. Активисттер мына келет, мен деген силерге эметпей элемин. Силер жана окуп, көрүп, өзүңөрдүн теминбей, тырманбай отуруп тургула. Мисалы үчүн келип сен бул жерде бир вопрос көтөрдүңбү? Все было прямо, старались не обходить. Баардыгын ачык айттык. Ыңгайсыз маселелерди да көз жардымда калтырбаганга аракет кылдык. Кызуу талаштарды тартканга аракет кылдык. Эч нерсесин кескен жокпуз. Эл менен иштедик, ой менен иштедик. Жарады деген ойдомун. Заманбап журналистиканын тенденциялары азыр башка. Жөн эле айтып берип, болуп жаткан окуяны көрсөтүү жетишсиз. Көйгөйлөрдү чечүүнүн жолун табууга аракет кылуу керек. Ошол максатта Европанын мыкты журналисттерин чакырдык. Алар өз тажрыйбасы менен биздин ЖМКлар менен бөлүштү. Мен түркүн окуяларды уктум. Кызыктуу окуяларбы? Сөзсүз эле кызыктуу эмес. Бирок бул окуялар көйгөй тууралуу эле эмес, адамдар ошол көйгөйлөр менен кантип күрөшүп, чечим издеп жатканын сүрөттөп берет. Билесиңерби? Алар биринчи жолку аракеттен кийин маселеси чечилбей калса тим койбостон улам башка жолун издеп, көйгөйүн чечүүгө аракет кылышкан. Thank you very much for giving us the opportunity to work on this very important project idea. We had the chance to establish... Мамлекеттик жана мамлекеттик эмес оюнчулардын ортосунда мыкты иш мамилелерин түзүү мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Жарандык коомдун ишин күчтөндүрүүгө, өзгөчө айыл жергесинде ушул ишке кызыктар болгон баардык адамдар менен ишти улантып, долбоордун туруктуулугун камсыздай алабыз деп ишенгим келет. Проект помог нам, значит, доказать, что мы нужны сейчас. И Долбоор биз азыр керек экенибизди бизге дана көрсөтүп берди. Биз иштегенди билебиз. Долбоор өзүбүзгө болгон ишенимди жаратты. Биз чындап эле элдин, жардамга муктаж катмардын көйгөйлөрүн чечкенге даремети жеткен орган экенбиз. Анан эң негизгиси долбоор бизге келечек тартуулады.